мындай караганда мисалы мына 235 киши болду. Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө акчалай каражаттар ар бир шайлоо алкагында жумшала тургандыгы талашсыз. Ал каражаттар кайда жана кандай максатта сарпталып жатат? Коомчулукту кызыктырган бул суроого массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жооп таба алары анык. Бирок журналисттер үчүн бул багытта сабаттуу билим тажрыйба керектелет. Мындай маалыматтар бир катар бейөкмөт уюмдарынын Борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте уюштурган окутуусунда айтылды. Негизи жарандык платформа коомдук фонду, Борбордук шайлоо комиссиясы, ПРОН жана бир нече эл аралык уюмдардын биргелик колдоосунда өтүп жаткан тренинг. Бул ар бир региондо 2 күндөн уланат. Биринчи күнү ошол бейөкмөт уюмдарга, анан массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө. Негизги максат иш-чаранын бул ошо шайлоо кампаниясындагы ошол каражатты көзөмөлдөө да. Негизи журналисттер менен бейөкмөт уюмдар бул нерсени көзөмөлгө алып, эгерде кандайдыр бир мыйзам бузуулар боло турган болсо, анда ошо баягы коомго алып чыгып, коомдук пикир жаратыш керек да. Шайлоо кампанияларынын каржылануусу кайсы булактардан кимдер тарабынан кандай максатта чогулгандыгы шайлоо өнөктүгүндө негизги маалыматтардын бири болуп саналат. Алардын максаттуу жана мыйзамдуу чыгымдалуусу кажет. Окутууга катышуучулар шайлоо алкагында керектүү маалыматтар менен бөлүшкөн уюштуруучуларга өз ыраазычылыктарын билдирип, пайдалуу иш-чара болгондугун баса белгилешти. Биз бүгүн шайлоо жана шайлоодогу катышкан партиялардын ошол шайлоого чыгымдалган каражаттарынын кетирилиши боюнча окуудан өтүп жатабыз, журналисттер. Бул окуулардын бизге бүгүн келип ушинтип журналисттерди окутуп атканы абдан жакшы болду. Буга чейин эле ошол шайлоо өнөктүгү башталганга чейин окуулар болгондо дагы жакшы болот эле, бүгүн дагы кеч эмес. Ушинтип бизди окутуп, ошол шайлоодун мыйзамдары, ошол финансирование боюнча мыйзамдар кандай, аларга тез-тез өзгөртүүлөр киргизилип турат. Ошолордун ар бир жаңылануусун келип бизге окутуп, ошол шайлоо боюнча партиялардын эмелери боюнча маалымат берип жатат. Абдан жакшы. Журналистика тармагы бул менин жеке кызыгуумду пайда, жеке хоббим катары өзүмдүн ички жөндөмдөрүм бар болгондугуна байланыштуу өзүм кызыгуумду ишке ашыруу максатында тажрыйба, кошумча хобби катары тажрыйба алганы келип болуп турам. Жаштардын, деги эле шайлоочулардын шайлоо процессине активдүү катышуусу, шайлоо деген кандай таризде өтөт, кандай убакытта, кандай маалыматтык кампанияда ким көзөмөлдөйт, кандай процесстер ишке ашырат, ошолор тууралуу жаңы билимдерге ээ болдум. Шайлоо өнөктүгүнүн каржылануусунун улуттук тутуму, шайлоонун бюджеттен каржылануусу, талапкерлерге жана шайлоого байланышкан маалыматтар менен онлайн таанышуу мүмкүнчүлүгү практика жүзүндө катышуучуларга көрсөтүлдү. Аларга байкоо жүргүзүүнүн жол жобосу жана инструменттери окутууга катышкандардын кызыгуусун жарата алды. Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан тренингден биз өзүбүзгө керектүү маалыматтарды ала алдык. Борбордук шайлоо комиссиясында кайсыл партиялар өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барат жана ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында ар бир партиянын өзүнүн баракчасы, мындайча айтканда, ошолорго кирип канча суммадагы, мындайча айтканда, акча которулат жана алар кайсыл жакка жумшалат, толугу менен таанышканга мүмкүнчүлүк жаралды. Массалык маалымдоо каражаттарынын коомчулукту кызыктырган суроолорго жооп издөөсү жана шайлоого байланышкан айрым маселелерде ар тараптуулук менен журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзүүсү зарыл. Бул багытта журналисттер коомчулук менен тыгыз иш алып барууга, элдин үнүн жеткирүүгө, коомдук пикирди жаратууга дайыма кызыктар экендигин кошумчалай кетмекчибиз. Канышай Ашимова, Медербек Айдарали уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Нарушение жок да, мыйзам боюнча.